саламатсыздарбы, урматтуу Кадам медиа маалыматтык агенттигинин окурмандары? Сиздерге Кадам Чарпари рубрикасын тартуулайбыз. Чарпари деген сөз кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу, саясатчы, философ, акын Молдонияздын сөзүнөн алынды. Бул ар түрдүү жана ар тараптуу деген маанини түшүндүрөт. Эмесе дал ушул инсандарды сиздерге тааныштырабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз жана эң алгачкысы мекенчил жарандык активист Талант Алиев Мамытович болмокчу. Саламатсызбы, Талант мырза? Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Саламатчылык жакшы, рахмат. Жакшы келдим. Талант Мамытов ким? Кайсы кесиптин ээси жана бүгүнкү күнгө чейин кайсыл тармакта же кайсыл мамлекеттик кызматты аркалап келди? Мен өзүм Баткен областынын Сүрүктүү шаарында мугалим үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. Азыркы учурда жеке ишкермин. Мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Себеби ушул убакка чейин ушул Кыргызстандагы саясий жана ушул кыргыз мамлекетиндеги болуп жаткан туура эмес көрүнүштөргө мындай жеке жаран катары өзүмдүн көз карашымды салып жүрүп, кийин анан ушул саясатка аралашкандын дагы бир себеби болгон. Мен ушул 10-классымда мектепте окуп жүргөндө ойлончумун да, эмне үчүн биздин Кыргызстан башка мамлекеттерге окшоп бир оңолуу жолуна түшпөйбүз, же болбосо бир өнүгүү жолуна түшүп, дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кошула албайбыз деп көп ойлончумун. Анан өзүм ойлонуп жүрүп, анализ кылып көрсөм, бизде башынан эле баягы саясатчыларыбыз, биринчи туң президентибиз деп коебуз, Аскар Акаевич дагы башынан баштап эле такка туура эмес отурган экен. Келе калып эле элдин кызыкчылыгын ойлоп, же болбосо мамлекет үчүн иштебей, жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, өзүнүн бизнестерин өркүндөтүп, туугандарын алып келип, анан тааныштарын алып келип, ушинтип биздин бир жакшынакай мамлекетибизди бизнеске айландырып алыптыр да. Ошону ойлоп, анан чоңойсом ушул бир кесиптин ээси болом, же болбосо бир Кыргызстанга кичине болсо да пайдам тийсин деп ушул саясатка аралашууну өзүм туура көрдүм. Өзүм Баткен мамлекеттик университетинин педагогика жана экономика факультетин бүтүргөнмүн. Кесибим боюнча дене тарбия мугалимимин. Анан эч жерде иштеген эмесмин. Себеби иштейин десем айлык аз, жеке жашоого жетпейт. Ошого байланыштуу жеке иштер менен алек болуп жүрөмүн. Бул мамлекеттик кызматта иштөө үчүн, бир семьяны багыш үчүн бир жакшынакай айлык болуш керек. Себеби бизде азыр айлыктын эсеби орточо эсеп менен 15 000, 10 000 деген айлык алат. Ал айлык жетпейт, бир семьяны бага албайбыз. Ошонун айынан мен жеке ишкерлик кылып кеткенмин. Мамлекеттик кызматта иштесең, сөзсүз түрдө коррупциялык иштерге аралашат экенсиң да. Биздин мамлекетте азыр көзүңүздө көрүп тургандай коррупция өтө чырмалашып кеткен. Кайсы бир мамлекеттик кызматта иштегендер эми арасында бардыр, айлык алып, айлыгы менен жашап жаткандар, бирок көпчүлүгү ушул системага аралашып калып, ошол система менен коррупцияга аралашып, ошонун айынан гана ушундай өнүгүү жолуна түшпөй жүрөт окшойбуз деген оюм бар да мендечи. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына Мекенчил партиясына талапкер болуп келдиңиз да. Мекенчил партиясына кайсы жылы кандай максат менен келдиңиз? Мекенчил партиясына мен өзү негизи 2010 баштап саясатка катуу киришип кызыга баштагандан кийин 2010-жылдары ошол революция болуп кетти. Ошондон кийин анан кызыга баштадым, бул революция эмне максатта болду, эмнеге болду деп. Анан ошол революцияда Садыр Жапаров, Камчек Ташиевтер түзгөн Ата журт партиясын түзүп шайлоого катышкан. Мен ошондо Ата журт партиясын колдогон болчумун. Как жаран катары 2010-жылдары. Колдоп жүрүп, кийин буларды ошол парламентке келип өзүңүздөр көрүп тургандай Кумтур маселесин көтөрүп, бир канча маселелерди көтөрүп, ошол элге таанылып, мекенчилик сезимдерин көрсөтө баштаганда мен буларга аябай суктанчумун да. Ушундай
мекенчил инсандар келсе, биз өнүгүү жолуна түшөбүз деген ойдо ушуларды колдоп жүрчүмүн. Кийин 2014-жылы кайсы айлар эсимде жок, ушул Одноклассник деген модолчу да, Одноклассник модолчу, анан Одноклассниктен өзүм ойлорумду жаза берчүмүн. Анан бир күн эле анан Садыр Нуркожоевичтин бир сүрөтүнө өзүмдүн жеке оюмду жаздым да. Жазсам анан личкама, жеке кат куржунума Садыр Нуркожоевичтин атынан кат келди. Салам алейкум, кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы деп. Анан саламдаштык, сүйлөштүк. Анан мен ойлодум, бул фейк деп ойлодум да. Өз эмес деп. Өз эмес. Деп анан суроо бердим, сиз өзүңүзбү же фейк отурабы десем, ишенбей атасың деди. Ооба, ишенбей атам десем, анан чалды окшойт, по-моему. Чал анан үнүнөн сразу тааныдым. Ошентип эле анан таанышып калдык. Анан ошол жеке максаттар туурасында, келечек туурасында кичине сүйлөшүп, анан ошол мекенчил партиясын ачканмын. Ошону жаштарга бергенмин, эгер кааласаң барып жаштарга кошулуп ошо партияны иштеткиле деп айткан. Кайсы жылдары ошондо? 2014-жылдары. Анан мен келип 2014-жылы келип, ошол штабта Бишкекке келип, штабта кыздар балдар менен таанышып, ошондон аралашып кеттим Саянатчы. Анан ушул мекенчил болуп эле ошол партиянын түптөлүшүнө биз себепкер болдук да. Мекенчилде мындай патриоттор, жөнөкөй эле жарандар себепкер болдук. Кечинки шайлоодо сиз кандай программа менен аттандыңыз да? Анан эл өкүлү болууга татыктуумун деп ойлойсузбу? Тагыраагы тажрыйбаңыз жетиштүүбү? Биздин азыркы саясий кырдаалда чындыгында айтканда кичине менин тажрыйбам, мен өзүм жеке оюмча жетишпей калышы мүмкүн деп ойлоп жатам. Бирок азыркы ситуацияда бизде баягы билимдүүлөр, илимдүүлөр деп айтып келишет го. Бирок мен ойлойм, жеке андай эмес экен да. Себеби миң илимдүү, миң билимдүү бол, өзүңдүн баягы саясий бир чечкиндүүлүгүң жок болсо, же болбосо элдин кызыкчылыгын ойлобой чечкиндүү кадамдарга бара албасаң, ыйманың, ынсабың жок болсо, демек сен мындай элге кызмат кыла албайт экенсиң деп ойлодум да менчи. Анан азыр бизде саятта көрүп атпайсыздарбы, көп эле өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жүрөт. Ал партиянан бул партияга секирет. Позиция деген нерсе такыр жок. Принцип деген нерсе такыр жок. Ошонун айынан мен ойлочумун, мен өзүм татыктуу элемин, себеби менде принцип бар, менде позиция бар. Мен бирөөдү сатпаймын, бирөөдү алдабаймын. Анан эң негизгиси Кудайдан корком. Анан акчага эч качан кызыккан эмесмин. Байлык, мансапка кызыккан эмесмин. Ошонун айынан ошол өзүм чечим чыгардым. Мен барышым керек. Бизге окшогон жаштар позициясы бир күчтүү жаштар келмейинче, биздин могу азыркы саясат деп өзүн атап алган бир позициясы жоктор мамлекетти көтөрүп кете албайт. Дальше бул мамлекетке төлкө мындай бут тосуу кылат экен, өзүнүн кызыкчылыгын гана колдонот экен деген пикирде аттанганмын. Октябрдагы окуяларды сиз кандай баалайсыз да? Деги эле ошол күндөрдөгү карапайым элдин максаты уурдалган жокпу? Сиз муну кандай ойлойсуз? Биз 30 жылдан бери ушундай күндү күттүк да. Бизге 30 жылдан бери ушундай бир мекенин ойлогон саясатчы керек болчу. Патриот инсандар керек болчу. Мен ойлоймун, октябрь айындагы толкундоолор чындап эле туура эле максатта болду. Азырынча эч кандай элдин үмүтү уурдала элек. Кудайым буйрса ушул Садыр Жапаровго, анан Камчыбек Ташиевге окшогон мекенчил уулдарыбыз элдин үмүтүнү актайт деген чоң ишеним менде деле бар. Ушуга окшогон чыныгы мекенчилдер, чыныгы мындай элин ойлогон инсандар биригип, азыркы өлкөбүздө болуп жаткан оор кырдаалдан чыгып кетишке баарыбыз салымыбызды кошолу деп ойлоймун да. Себеби азыр көрүп атасыздар, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогондор, сырттан каржыны алып алып, бирөөлөрдүн буйруктарын аткарган МПОчулар деп коебуз, бул дагы бир ошондой үчүнчү күчтөр бир
эч нерсе өзгөрүлө эле келе уже өздөрүнүн талаптарын коюп, туура эмес нерселерди кылып, ошондой бир ниеттери башка экенин көрсөтүп койду да. Ошо мен ойлойм, азырынча Кудай буйрса президенттик шайлоо дагы жакшы өтөт, таза өтөт деп мен өзүм кепилдик бере алам. Себеби азыркы бийлик башында турган инсандар Кудайдан корккон, өзүнүн бир кызыкчылыгын ойногон таза инсандар деп баса белгилүү айта кете алам. Анан мен элден суранат элем, азыр шашылбай турушса, азыр кичине убакыт бериш керек. Иштеп көрүшсүн, сынайта турган убакыт келет, сындай турган убакыт келет. Анан ошондо дагы өздөрүнүн талаптарын коюп, сындарын айтат деген оюм бар да. Садыр Жапаровдун убакыт бергиле деген сөзүнө кошула аласызбы ошондо? Конечно, убакыт бериш керек да. Биз мисалы мындан алдыңкы президенттерге мына Акаев канча жыл башкарды, Бакиев канча жыл башкарды, Атамбаев канча жыл башкарды. Эми ошол убакта ошончо күтүп, сабыр кылып келдик. Эми мына азыр бир ай деле толук иштеген жок. Азыр эч ким эмес, мына жумушун таштап, тапшырып, өзү дагы кандидатурасын коюп президентке аттанды. Бирок эми мындан ары мен ишенем, мындан ары буюрса баары жакшы болот, элдин үмүтү чоң, өзгөрүүлөр болот деп ишенебиз. Мекенчилердин оматы келинче өкмөткө дейбизби же бийликке дейбизби, ар кандай сындарды айтып, нааразычылык акцияларына активдүү катышып, коомчулукта дагы өзүңүздүн оюңузду активдүү билдирип турчусуз да. Анан бүгүнкү күндө эмнегедир тынчсыз да, биз сизди көрбөй атабыз. Мисалы кечээ Жалал Абаддагы чек арадагы зым менен тосуп алып, ызы чуу болбоду эле, ошол сыяктуу мындай кызуу талкууга түшкөн окуяларга сиз эч кандай комментарий бербей элесиз да? Туура, биз убагында оппозицияда жүргөндө аябай катуу сындарды айтчубуз. Мен өзүм ушул чек ара маселеси боюнча дагы бир канча бийликке талаптарды коюп, кичине кысымдарга да кабылганбыз. Анан мына чек ара деген коомдук бирикмесин дагы патриоттор чогулуп ачып, ошондо түптөп чыкканбыз. Эми ал кезде заман башка болчу да, ал кезде чындыгында бийлик тараптан мындай аракеттер жок болчу. Азыркы учурда эми мына Капчек Кыдыршаевдин колуна тийди, баарын өз колуна алды, аракеттерди кылып жатат. Биз кичине убакыт беришибиз керек деп ойлойм да. Анан мисалы бул чек ара маселесин мен түшүндүм, бул согуш менен чечилбейт бул маселечи. Бул дипломатиялык жол менен чечилет экен. Кичине убакыт керек болот экен да. Ошого биз азыр бул бийликке да кичине убакыт беришибиз керек. Азыр аракет кылып жатат, катуу аракет кылып атат. Колунан келген аракетин кылып жатат. Мен ойлоймун, эми созулбайт, бирок жакынкы күндөрү чечилет деген ишенимим бар. Анан кичине элдерден суранат элем, мындай сындарды айтпай турса дейм да. Себеби чындыгында азыр эч канча убакыт боло элек. Аз эле убакыт болду, колуна тийип, эми аракет кылып атат. Кичине убакыт болсо, мен ойлоймун, кичине өзгөрүүлөр болот деген менде ишеним аябай чоң. Кийинки бийликке келе турган адамдар буга чейинки бийликтин кейпин кийбейби? Сиз буга толук ишенесизби? Анткени азыр учурда бийликтин 80% мекенчилдер отурат да, мекенчилдер башкарып атат. Бийликтин 80%-ны мекенчилдер башкарып атат дегенге мен кошула албайм. Себеби эми бар кызматка келгендер бар, мекенчилдер эмес, башка партиянын дагы өкүлдөрү бар, башка партиянын мүчөлөрү бар. Кечеги 6-сында 5-инде чыккан көптөгөн партиялардын ошо активисттери бар. Ошолорду деле мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, сураган орун кызматына алып барып, ошол жерде иштеп жатат. Мен ойлоймун, Кудайым буйрса, чоң өзгөрүүлөр болот. Мен ага толук ишенем. Себеби Садыр Нуркожоевичтин башынан көптөгөн кыйынчылыктар өттү. Биз ага толук турдө күбө болдук баарыбыз. Бул кишинин башына салган сыноолорду эч ким башына салбасын да. Садыр Жапаров ошол басып өткөн жолунан сабак алдым деп өзү деле айтып жатат. Ошого биз кичине убакыт берип турсак, ошол мен ойлоймун, сөзсүз өзгөрүүлөр болот. Мен ага толук түрдө ишенем. Себеби Садыр Нуркожоевич башкаларга окшош эмес. Жөнөкөйлүгү,
чечкиндүүлүгү, айкөлдүгү, мекенчилдик сезимдери менен айырмаланып турат башкаларданчы. Садый Жапаров чоң жоопкерчиликти алып аракет кылып жатат деп азыр да айттыңыз, буга чейин да айтып келгенсиз да. Бул сөзүңүз үчүн кийин уят болуп калбаймын деген коркунучтар жокпу сизде? Жок, коркунучтар жок. Себеби мен ал кишиге абдан ишенем. Ал киши азыр кичине мынау мамлекетибизди бир жакшы нукка салып алып, бир мындай жолго түшүп алгандан кийин көп өзгөрүүлөрдү кылат деп мен толук ишенем. Себеби бул кишинин мындай башкача сыпаттары бар. Ал сыпаттарына мындай сөз менен жеткиргенге болбойт. Ошон үчүн мен толук ишенем, бул киши жакын күндөрү эл үчүн, мамлекет үчүн бир жакшы өзгөрүүлөрдү кылат деп айта алам да. Ишенесиз? Ишенем, ооба, ишенем. Алда кандай максаттарыңыз бар? Анан кийинки парламенттик шайлоого катышам деген оюңуз барбы? Мен максатым аябай көп да. Ошолордун эң негизгиси мен башкаларга окшоп креслого же бир кызматка умтулган адам эмесмин. Ошого мен кызматта боломбу, жөн жүрөмбү, элге өзүмдүн мындай жардамымды берип, элге кызмат кыла берем. Эгер бизге мүмкүнчүлүк болуп калса, албетте элдин ишеничине кирсем, албетте мен шайлоолорго катышам, эл үчүн кызмат кылганга даярмын. Себеби бизге мындан кийинки, буга чейинки басып өткөн жолдор көп сабак болуп атат. Себеби мына саясатчылар, мен саясатчымын деп жүргөндөр, кооз сүйлөп, иш жүзүндө эч нерсе аткарбай жүргөндөрдү биз мындан ары кандай десем, мындай саясаттан алыстатыш керекпи же ошондой жолдор кылыш керекпи? Баягы люстрация кылыш керек. Люстрация кылып, жаңы жүздөрдү, жаштарды алып келип, мамлекеттин өз оңолушуна кичине иштетиш керек, анан салым кошушубуз керек деп ойлоймун. Ошондуктан мен ойлоймун, мен сөзсүз кийинки шайлоолорго катышам деп чоң ниет кылып койгонмун. Кудай буйрса катышабыз, эл үчүн кызмат кылабыз. Эгер эл ишеним көрсөтсө, сөзсүз мамлекеттин бир оңолушуна себепкер болобуз деп толук түрдө айта алам. Рахмат, сизге эркин микрофон. Кыргыз элине кайрылуу жолбосун кабыл тилектериңиз болсо айтып кетсеңиз болот. Мен эми кыргыз элиме кайрылат элем. Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы күндө бизде саясий абал аябай борч, аябай мындай татаал болуп атат. Мен ошондуктан баардык карапайым элге кайрылат элем. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, мына 30 жыл аралыгында бизде тарыхта аябай көп бурулуштар болду, аябай көп туура эмес иштер болуп кетти. Мен ошондуктан карапайым элден суранат элем. Эми мындан ары биз могу келечегибизди, Кыргызстаныбыздын тагдырыны башка бир сырткы күчтөргө карматып койбойлу. Үчүнчү күчтөр деген бар, ошолорго дагы бир алдырып койбойлу. Мен баарыңыздардан суранам, ушул азыркы бийликке келген адамдарды, патриот инсандарды колдойлу, анан өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, өзүнүн жеке амбицияларын ортого таштап, мен андай кылып коем, мен мындай кылып коем деген бир кооз сөздөр менен элдердин ишендирип сүйлөп жаткандарга ишене бербеңиздер. Буюрса ушул президенттик шайлоодо дагы жүрөгүңүздөрдөгү инсанга добуш бериңиздер. Мен айта алам, мындан ары азыркы элдин үмүтүнү ушул президентке талапкерлердин бири ушул Жапаров Садыр Нуркожоевич толук түрдө актайт деген менде аябай чоң ишеним бар. Мен баарыңыздарды ушул Садыр Нуркожоевичке ишенип, Камчыбек Кыдыршаевичке ишенип, жана башка ушул азыркы бийликте отурган элим жерим үчүн кызмат кылам деген инсандарга ишенип, кичине сабыр кылып турсаңыздар, сөзсүз өзгөрүүлөр болот. Мен баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Мындан ары акчага алданбай, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр менен шайлап, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр менен тандоо кылсаңыздар, буюрса Кыргызстан оңолот деген
зор ишенимдемин. Баарыңыздарға ийгиликтер каалаймын. Жакын арада Кыргызстаныбыз оңолуу жолуна түшүп, дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулат деген ойдомун. Урматтуу достор, ошону менен биздин маегибиз соңуна чыгып калды. Ал эми Талант мырза, сизге убактыңызды бөлүп ачык маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ойлогон ой максатыңыздар орундалсын деген ниеттебиз. Рахмат. Урматтуу достор, ошону менен бүгүнкү маегибиз соңуна келип жетти. Сиздер Кадам Чарпари рубрикасында болдуңуздар. Сиздер менен кийинки эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.